Саламатсыңарбы окуучулар? Маанайларыбыз кандай? Кандай салдык? Бүгүн биз силер менен математика сабагын өтөбүз. Бүгүнкү сабактын темасы баа жана нарк. Сабагыбыздын максаты баа жана нарк жөнүндө түшүнүк аласыңар, эсептөө көндүмдөргө ээ болосуңар, алган билимиңерди турмушта колдоно билүүгө үйрөнө аласыңар. 250. Маселеде кандай чоңдуктар жөнүндө айтылган? Апам метри 17 сом 20 тыйын болгон чыттан 12 метр сатып алды. Апам чытка канча акча төлөдү? Маселеде баа буюмдун саны каралып, буюмдун наркын табуу тапшырылган. Башкача айтканда, баа, сан жана нарк каралган. Буларда турмушта кеңири тараган чоңдуктар. Буюмдун наркы анын баасы менен санынын көбөйтүндүсүнө барабар. Жогоруда маселе 17 сом 20 тыйын көбөйтүлгөн 12 амал менен чыгарылат. Аралаш аттуу санды эки орундуу санга көбөйтүүдө аны майдалап бир акка келтирип алган жакшы. 1 сом барабар 100 тыйын. 17 сом 20 тыйынды майдалап алабыз. Ал үчүн 17ни көбөйтөбүз 100гө, кошобуз 20-ны. Барабар 1720 тыйын болот. 1720 тыйынды 12ге көбөйтсөк 20640 тыйын болот. Эми муну биз ирилетип алышыбыз керек. Ал үчүн 100гө бөлөбүз. 100гө бөлсөк 206 сом 40 тыйын болот балдар. 251. Биздин класста 30 бала окуйт. Баарыбыз киного барып, билетке 5 сом 10 тыйындан төлөдүк. Киного бардыгы канча акча төлөндү? Маселенин шартын түзүп чыгарасыңар. 252. 3 сантиметр 8 мм жана 4 см 3 мм узундуктардагы кесиндилерди биринин астына бирин сызасыңар. Чийими боюнча салыштырып, айырмасы канча экенин табасыңар. 253. Аралаш аттуу сандарды кошуп, кемитип, амалдарды аткарасыңар. 254. 999674 санынын разряддарын ата, класстарга бөл. Биринчи класстын жогорку разрядына, экинчи класстын төмөнкү разрядына канчадан бирдик кирген? Таблица чийип, тапшырманы аткарасыңар балдар. Суроо: 5 сомдо канча тыйын бар? 70 сомдо канча тыйын бар? 113 тыйын канча сом, канча тыйын болот? Үйгө тапшырма балдар. 255-256 мисалдар.